гайдты кантип жасайбыз? Ал үчүн бизге Canva приложениясы керек. Canva'га киргенде эле кыздар ичинде ушундай презентация деген бар. Эң главный деген үстүндө, мына эң үстүндө публикация Instagram, резюме, плакат. Негизи ноутбуктан жасаса болот, бирок мен телефондон эле жасайм. Телефондон өтө ыңгайлуу. Вот, ноутбуктан, компьютерден жасаган дагы жакшы. Бирок ушу презентация деген жерине кирсеңер көрүңөр, уже ичинде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 баракча болот. Ушинтип туруп өзүңөрдүн каалаган дизайн эме аласыңар, тандап аласыңар. Анан ушу текст деген атайын жазуулар бар жерине уже заранее даярдайсыңар. Например, этот просто бир курс SMM деп алып көрөлү. Курс SMM дейсиңер, ылдый жакка өзүңөрдүн аты жөнүңөрдү айтсаңар болот, же болбосо курсуңардын атын жазсаңар болот, анан өзүңөрдүн оффериңерди жазсаңар болот. Бул жакта научись, сидя дома, зарабатывать от 5000 сомов в месяц деп жазып койсо дагы болот. Оффер деген бул кандайдыр бир в результате покупки вашего курса кандай результатка жетет, кандайдыр бир коммерческое предложение, да? Бул жака элементтерди кошсо болот. Добавить элементы деген жерге мына астында көрдүңөрбү кыздар? Фотопленка, загрузки, бул жака сүрөттү кошсок болот, же болбосо элементтерди кошсок болот. Ылдый жагында вот плюсикти басканда өзүбүздүн сүрөтүбүздү кошсок болот. Менин авторский курсум деп өзүңөр жөнүндө, же болбосо гайд деп туруп, как увеличить охваты деп курс SMM ордуна жазсаңар болот. Биринчи эле деп бул жактан жазасыңар. Гайдты эмнеден баштайм десеңер, орус эле эксперттердин гайдтарын которсоңор болот, же болбосо өзүңөрдүн жеке гайдыңарды түзүп тандасаңар болот. Вот. Өтө узак дагы болбойт, бирок өзүңөр дагы мындай 5-6 баракчадан турган жакшы гайд жасап койсоңор болот. Ошол эле курсуңардын презентациясы, курс болуп атканда мен силерге жиберип атпаймынбы чек-лист гайдтарды, ошондой сыяктуу кылып баалуулугун көтөрүп, кымбат курс жасаганга абдан жакшы сонун мүмкүнчүлүк да. Мына программа курса, же болбосо дагы эмнени кааласаңар, вот программа курса деп өзүңөр 25 күн, 20 күн деп өзүңөр дагы бул жака гайд катары жазасаңар болот, кыздар. Курстун темаларын дагы ушул жака жазып, өзгөчөлүктөрүн жазып кетсеңер болот. Экинчи баракчасына мынтип чыласыңар, бул жака дагы өзүңөрдүн дагы фишкаларыңарды, гайдыңарды жазасаңар болот. Вот. Курсуңардын темасына ылайыктуу болгондуктан, вот курс жөнүндө гайд жазып атасыңар, чтоб клиенттер жазса сразу грамотно, красиво это все отправить, да. Вот. Курсумда мындай өзгөчөлүктөр болот. Авторский курс, аты жөнүңөрдү жазып, өзүңөрдүн сүрөтүңөрдү коюп, бул жака заранее көрүңөр, ылдый жактын астында фотопленки деп турбайбы, ошол жакты басып туруп дагы кошсоңор болот. Загрузки деген жерине дагы кошуп, загружать этсеңер болот. Вот. Текст дагы кошсоңор болот, любой эмеге шрифт менен. Заголовок, подзаголовок, анан мелкие шрифттерди өзүңөр тандайсыңар. Вот. Старт какого-то числа деп обязательно там эметип койсоңор болот. Же болбосо число эчтекесин кошпой эле, просто программу курса вы можете сделать. Мына. Ушинтип ар бир баракчаны жазып чыгасыңар. Ушинтип жазып бүткөндөн кийин стрелканы эң үстүндө басасыңар. Оң тараптагы бурчтагы анан стандартный PDF файлды сохранять этип туруп, күтүп турасыңар дагы. Даяр болгондон кийин отправить десиңер. Telegram же WhatsAppка деп туруп, отправить деп туруп, перепискага жөнөтөсүңөр. Жөнөткөндөн кийин ошо перепискага барып туруп, ошол файлды ачасыңар. Мына, уже чек-лист даяр. Ушинтип туруп эле сохранить этип алып туруп эле вы начинаете отправлять. Силерге курс сурап, же болбосо клиенттериңерге готовый гайдты
Все очень легко и просто.